Bizde ayrım sözler boladı. Kança yıldan beri bolat deyip bolboyt deyip. Bирок андай zaman ötüp ketти. Buyursa mına barcak boladı. Mına жолдорубуз boladı. Parklar düşüp atat. Domlar düşüp atat. Mektep bola turgan vakitlar jetip geldi. Buyursa biz işenin bildirip Kılıçbayev Altınbek ekemiz kolda bersek inşallah. Uyagına biz çurukab inşallah. Oşun mektepti kıldırışka vade berem inşallah. Bizden Suzak eline жақсы қызмат қыла тұрған активист әкелерімізден biri. İnşallah Kılıçbayev Altınbek ekemiz kolda beresiz. İnşallah biz karadık deputatları vardığının Kılıçbayev Altınbek'te tatuttu. Kırgızistan'a işenildik. Bu düşü deputat de biz kabul kıldık. İnşallah bu da olsa Mahalle köy karındaşlık men, Suzak elimin 100% kolda veririz 22. güne. Sayılarda inşallah bizi deputat Kılıçbayev Altınbek. Ece buyursa inşallah 22 sentyabr günü Jogorken şaylauga Kılıçbayev Altınbek'ti kolda beresiz de. Xudo xolasa eldin işenişini aqtay turgan eng jönököy, eng suykümdүү bala eken. Allah'ım koldop senin hurmatın üçün Altınbek'ti koldayız Xudo xolasa. Allah'ım özü koldop işi жүрүшүp omatını bersin. Adыңarga tırışçılık, amançılık. Çok rahmat. Buyursa inşallah Kılıçbayev Altınbek ekemiz inşallah bu dişi deputat. Assalamu alaikum urmattуу биздин Suzak eli. Ушул жерге кымбаттуу убактыңарды аябай ажыратып келгендер үчүн силерден терең ыраазычылык билдирем. Бардыңарга чоң рахмат. Мына урматтуу мекендештерим, бизде 22 сентябрь күнү Жогорку кеңештин шайлоо болуп атат. Ошол шайлоодо кандидат тандашты биз адашпашыбыз керек. Кандидат тандашты адашпастан мына биздин мына депутаттарыбыз отурат, бардыгы коллегалар менен биргеликте Suzak элине кимге иш кылдыра алабыз? Кандай көйгөйлөрдү кимге айтсак чечип берет деп бардыгыбыз биргеликте кеңешип биз 3 номурдагы Kılıçbayev Altınbek акебизди сунуштадык, тандадык. Мына силер менен биз кандай көйгөй болсо мына депутаттарга кайрылып атасыңар. Suzak эли биз колдон келишинче аракет кылып чечип берип атабыз. 31 депутатты тандап депутат кылып шайладыңар. Мына элге кызмат кылып атабыз. Ошондуктан депутаттар тандаган кандидатты силер дагы тандап bir doğuştan bir jakadan baş çıkarıp tandap şayla bersеңер, buyursa işancıları aktayız. İnşallah Kılıçbayev Altınbek ekemizdi adamgerçiligi, muamelesi jakşı eken, kolundan da geletegen, dilinden da geletegen. Oşonduktan bizdin bir degen ayta ötüp keteyin, bizdin Jogorku Kengeş deputatı Atatürk Siyasi Partiyasının lideri Aybek Turatalievich Suzak eline jakşı işler kılıp atat. Mına bizdin organabızga жаңы organa düşüp atat. Oşal Aybek Turatalievic'tin demilgesi men bolup atat. Mına bizdin radomubuzdu remont kıldı. Bizge oşonda eldin köygöylerini çeçe turgan dagı bir deputat gerek. Dagı bir deputatты şaylap alıp arasak Suzak elini köygöyler dagı da köprak çeçilir. Oşunduktan urmattуу mekendештерim oşol kandidat Altınbek ekemiz şaylap koldan kerişince oş günü kolda berişingерди силерден суранып кетем. Rahmat, çoğun rahmat. Assalamu alaikum, urmattуу Suzak айыл өкмөтүнүн тургундары, урматтуу аксакалдар, энелер. Жогоруда айтып кеткендей мен көп жыл ошо мигрант катары Россия өлкөсүндө жүрдүм, 20 жылга жакын. Мигранттардын укугун коргоо биздин милдет. Мен өзүмө ошо милдет катары өзүмө милдеттим алдым. Биз аларды коргошубуз керек, укуктарын, аларга жеңилдетүүлөрүн түзүп беришибиз керек. Мигранттар бар үчүн биздин мына жерде соодабыз жүрүп жатат. Мигранттар бар үчүн монча машина тизилип турат. Мигранттар бар үчүн ошо бензоправкалар, магазиндер, торговый центрлер бардыгы иштеп турат. Тирикчилик мына ар бириңиздердин уул кыздарыңыздар ошо Россияда жүрөт, Казакстанда жүрөт, дагы башка мамлекеттерге чыгып кетишкен. Биздин иш жоктугуна байланыштуу. Бул союз таркагандан бери 90-жылдардан оор күндөр өтө баштады да. Айласыздан ар бирибиз өз тирикчилигибизди издей баштадык ар жерден. Биздин милдет аларга ошо жеңилдиктерди түзүп берүү, ал жакта. Жакшы мыйзамдарды кабыл алып берүү. Биз ЕМге кошулдук, таможенный союз болчу алмалда. Жеңилдиктерди бизге убада кылган мигранттарга баргандан кийин жыргал жашоо башталат. Ишке жөн эле киресиң деп келишимди түзүп коюп. Бирок 1 жылдан кийин эле Россия тарап кайра башка мыйзамдарды кабыл алып койду.
каттоо мурун ишканаларда каттоону өтсөң, азыр болсо, кай жерде жашаган болсоң, ошол жерде де каттоону өтүшүң керек. Ошондуктан биз Россия тарап менен сүйлөшүү катары, ээптин мүчөсү катары биз өзүбүздүн мигранттарга жеңилдиктерди талап кылышыбыз керек. Биз бир гана мигранттардын себеби менен эле кошулганбыз. Билесиздер да, уккансыздар бар жаңылыктардан. Мигранттарга жеңилдик түзүш керек, мигранттарга жеңил болуп калат, оңой болуп калат ал жерде жүргөнү деп. Кайра татаалдашып кетти бүт нерсе. Аскар ата деген айылда мектеп 98-жылдан бери курулбай турат деп. Бу өз мойнуна алуу иди, мен курдуп берем деп. Кудай кааласа, биз ал жака барып кала турган болсок, ошол мектепке курулушуна толук кандуу өз күчүбүздү жумшап, аракет кылабыз курулушуна. Айылдагы ФАП болобу, спортзал болобу, мектеп болобу, бала бакча болобу, Алланын үйү болгон мечиттер болобу, бардык эксандарды, садакаларды кылып келген болот экенбиз. Анан ошол айыл эли, эмесе байгы башы көрүнгөн инсансың, курортту гүлдөтүп атасың, айылыбызды гүлдөтүп атасың, ошол менен эле токтолуп калбастан, керек болсо ушул Сузак районуна кызмат кыл, керек болсо ушул Кыргызстанга, керек болсо андан сырткары ушул мигранттардын маселесин көтөрүп, эл аралык деңгээлде, международный деңгээлде ушул жакшы бир иштерди жасасын деп, элдер ушул сулушун берип, бада дубасын берип, колдоп алып чыгып отурушат. Эң чоң жетишкени бул кооз сүйлөбөйт, бизге ошо катуу сүйлөбөйт экен, бирок хозяйственный адам экен. Барган жеринде хозяйственный иштерди кылып, боло турган иштерди кылып, элге отчет берип, ушул өзүнү ардын тегиздеп дегендей, ушундай иштерди кылып атканын көрүп, биз деле мына жүрөгүбүз жылып, күнүнө мына кандай болсо дагы каякта биз колубуздан келсе иштеп бергенге аракет кылып атабыз. Достор, дагы бир жолу мен дагы бүт кандидаттарга, бүт талапкерлерге мен сый урматым, неге дегенде бул майданга чыгуу өзү оңой эмес, достор. Элдин ичине чыгып кадам таштоо бул оңой эмес. Бирок бардыгына өзүм сый урматым, рахмат. Бирок ушулардын ичинде мен дагы Кылычбаев, Алтынбек Тайыровичка жалпы Сузакты, жалпы ушул жердеги биздин шайлоочуларды добушуп кетиңиздерди суранып кетем. Барыңарга чоң рахмат. Буюрса 23 күнү жеңиш биз менен болот. Биз албетте жеңишке жетебиз. Рахмат. Рахмат. قليل حامد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Parvardigar, bu birodarimizni mana haqida eshitdik. Allohim, bu bandayni Alloh taolo o'zing qo'lla. Parvardigar, yurtni, elni g'amida turibdi. Qadamlarini sobit qadam qil. So'zlarini hikmatli qil. So'zida turadigan haqiqiy erkak, haqiqiy yigitlardan bo'lishini Allohim isbot qilishini o'zing madad qil. Parvardigar, sen qo'llaysan Allohim. Yurtimizga tinchlik, omonlik, farovonlik ato qil Parvardigar. Hurmatli prezident, atrofdagi yetakchilarimizga kuch-quvvat, iymon, e'tiqod, xalqimizga tinchlik ato qil Parvardigar. Oltinbek ukamiz mana ismlari ham go'zal ekan, ishlarini ham oltin bo'lishini Allohim nasib qildi. Robbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rahmat barыңыздарга, вакытыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн.